Бишкек шаардык комендатурасынын 15 октябрь саат 00:00 карата берген маалыматына караганда Борбор калаада абал тынч. Шаардык милиция, аскер кызматкерлери жана элдик кошундун мүчөлөрү менен чогуу каланын коопсуздугун кайтарып турат. Коменданттык саат 22:00 башталган коомдук тартипти бузуу, талаптонуу жана башка мыйзамсыз аракеттер катталган жок. Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен 12 октябрдан 19 октябрга чейин Бишкек шаарынын аймагына өзгөчө абал киргизилген. Ага ылайык саат 22:00-дон 5:00 чейин коменданттык саат жарыяланган. Бул убакта автоунаалар, коомдук транспорт жана жөө адамдар көчөдө жүрбөшү керек. Пандемия башталгандан тарта Кыргызстанда жугуштуу илдет менен жабыркагандардын саны 50.589 жетти. Кыргызстанда дагы 388 кишиден коронавирус аныкталып, 196 бейтап айыгып чыкканын республикалык штаб кабарлады. Вирус илештирип алгандардын арасында 32 медицина кызматкери бар. Жуктургандар Бишкек шаарынан 59, Ош шаарынан 55, Чүй облусунда 19, Ош облусунда 50, Талас облусунда 16, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 19, Жалал Абад облусунда 86, Баткен облусунда 83. Кечээден бери оорудан 5 кишинин көз жумганы белгилүү болуп, каза тапкандардын жалпы саны 1099 жетти. Ушул тапта ооруканаларда 2092 бейтап жатса, 1847 киши амбулатордук дарылануудан өтүүдө. Россия кыргызстандыктарга каржылык колдоо көрсөтүүнү убактылуу токтото туруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу РБК басылмасы Россиянын каржы министрлигиндеги булактарга таянып кабарлады. Маалыматка ылайык, мындай чечим өлкөдөгү кырдаалдан улам алынган. Россия Кыргызстандагы саясий кырдаал турукташып, бийлик органдары толук кандуу иштегиче каржылык колдоо көрсөтпөй туруу чечимин кабыл алды деп айтылат маалыматта. Август айынын соңунда резервдин көлөмү биринчи жолу 3 миллиард доллардан ашкан болчу. Сентябрь айында Кыргызстандын алтын валюталык резерви 76,6 миллион долларга азайды. Бул тууралуу Улуттук банктын расмий сайтында айтылат. Эске салсак, август айынын соңунда резервдин көлөмү биринчи жолу 3 миллиард доллардан ашкан болчу. Бир айдан кийин ал 2 миллиард 994,6 миллион доллар болду. Бул тарыхта экинчи жогорку көрсөткүч деп саналууда. Кечээ Ысык көл мейманканасынын алдына 300дөй адам келип, президент Сооронбай Жээнбековду колдоо акциясын өткөрүшкөн. Бүгүн эртең менен эски аянтка чогулган премьер-министр Садыр Жапаровдун тарапташтары Ысык көл мейманканасын көздөй бет алды. Өкмөт үйүнүн алдына 100 чамалуу адам чогулган. Ошол эле маалда Ысык көл мейманканасынын жанына дагы Жапаровдун тарапташтары жыйналууда. Митингчилер Сооронбай Жээнбековдун отставкасын талап кылышууда. Кечээ кечинде Садыр Жапаров тарапташтарынын алдына чыгып, президенттин отставкасы тууралуу сүйлөшүү аягына чыкпаганын, Жээнбеков менен бүгүн дагы жолугарын билдирген. Анын айтымында сүйлөшүүлөр бүгүн саат 11:00 башталат. 9 октябрдан бери Туркиянын Измир, Стамбул, Мугла жана Кыркалери аймактарында жасалма алкоголдук ичимдиктен каза болгондордун саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги берген маалыматка ылайык, жалпысынан 49 киши каза болуп, ооруканаларда 50дөн ашык бейтап дарыланып жатканын билдирген. Жасалма ичимдиктерди мыйзамсыз жасап саткандарды табуу үчүн Туркиянын ички иштер министрлиги атайын операция уюштуруп, 5 аймактан 58 шектүү жаранды кармаган. Тергөөдөн кийин алардын камакка алынган. Бул операцияларда полиция 16.737 литр этил спиртин, 3.253 литр спирт жана 2495 бөтөлкө алкоголдук ичимдикти конфискация кылган.